айдоочулар бири бирин кокустуктан чийип алса, сүзүп алса, жада бир нерсе болгондо кызыл чекке болуп, жаңжал болуп, ар кандай учурлар болгондо айтып койчу элем да. Аттең ушинтип бири бирин кечирип эле кетип калышпайбы, болбогон эле нерсе го, темир го, көңүл маанилүүрөөк го деп койчу элем. Анан бул сыноо өз башыма келди. Бир айым үйүнө шашып бараткан экен, балдары ооруп, дары алып, өзү да боюнда бар экен. Кокустуктан машинемдин эшигин бырыйта сүзүп алды. Эми эмне кылабыз? Жолдошуңузду чакырыңыз, өзүбүз чечишелик, сиз кете бересиз десем, такыр болбой койду. Болбосо анда айтыңыз, кандай кылалы десем, көңүлүнөн бир чыккан бир сумманы айтты. Албетте ал сумма муну оңдотконго жетпейт эле. Мейли деп ага да көнүп кетирдим. Аман эсен көз жарып алыңыз, ушу ичиңиздеги баланын урматына кечирдим деп. Анан ошондой эле жакшылыкка жакшылык демекчи, ушундай бир красtetemi эмне кылам деп ойлоп аттым эле. Кудай жалгап, ушундай бир краскасы жок, шпаклевкасы жок эле ушуну оңдоп түзөгөн жигиттер бар экен. Ошол жигиттер окуяны угуп, анда биз дагы сизге жардам берели деп, ошол кыз айткан сумма аз болсо дагы ошол суммага көнүп, түзөп, оңоп, жап жаңы кылып берип койду туугандар. Керек болсо ушу эски да бир кичинекей бир мырыгы бар эле, ошол мырыгын дагы кошо түзөтүп алдым. Кечиримдүү бололук туугандар.